жеңил жашоо эркекти дагы да күчтөндүрөбү же акырында отуруп алсыратып коебу? Өлтүрөт. Үй бүлөлүк жашоо бул ошо үй бүлөгө эле кызмат кылып өтүп кетүү дегендик эмес. Азыркы күндө көпчүлүк тренд болгон. Эркек элдики, аял эрдики. Шейиттик эмне эң биринчи согушта мекенин коргой өлгөндөргө, башкача айтканда эркекке. Сынбай кайраларды баш ийдире алыш үчүн эмне керек бизге? Эркек керек. Акылы күчтүү, руху күчтүү, анан кийин денеси күчтүү эркек керек. Андан дагы маанилүүрөөк дагы милдеттери бар. Мекенди коргош, мекенди сактап калыш. Азыр бар же жок болуу бир көйгөйүнө карап баратабыз. Койду бисмиллаху акбар деп туруп сойгонуңда жана кан чыкканда жанагы психологиялык травмалар, стресс, депрессиялар чыгып кетет экен. Бала дагы ошону көрүш керек. Себеби ал эркек. Бир мамлекетти багындырган Фатих Султан 21 жашында. 21 жашында ооба. Азыр эми 21 жашындагылар депрессия, стресс деп аны психологдорго алып барып атышат. Сүйгөнүн таштап кетти.